Sagız çaynay turgan bolso, anan ошол сагыздын артында калган бир нерсени да сагыз түкүргөндөн кийин жутуп ала турган болсо, балким ошо шилекке пайда башка пайда болгон, ал дагы орозону бузбайт, бузат деп айтпайм мен дейт. Бирок ошол макру дейт. Бул качан? Бул сагыз чайнап эскирип кулагыңа коюп алган сагыздын болсо. Анан свежий сагыз чайнасаң орозону бузат. Анткени мында даамы бар. Түшүнүктүүбү тууганым? Анан бул сагыз бөлүнбөй турган сагыз болсо, анан ирип кеткен сагыз болуп чайга салып кайра салганда оозуңан ирип майдаланып келсе, бул орозону бузат. Ирибеген, бекемделген, анан даамы жок сагыз чайнаган болсоң орозоңу бузбайт, ито макру. Экинчиден, алымдар айтат, мисвак кылганда бул эркектердин тиштери бекем болгон үчүн мисвак менен пайдалана берсин, бирок аялдар мисвак пайдаланбасын дейт. Булар сагыз чайнасын дейт. Анткени булардын ден соолугу жумшак болгон үчүн нагылар тиштерин канат жибериш ыктымалы бар дейт. Ошол себептен сагыз аялдардын иши болгон үчүн эркектерге макру. Ошон эркектер сагыз чайнаган жакшы эмес. Эми кээ бирөө бардык эмес. Ана экинчиден, урматтуу бир тууганым, сагыз чайнап аткан адам бул доомат болот. Сен сагыз чайнабасаң ороз учурунда, орозоң бузулбаса деле башкалар көрүп муну бирнеке жеп аткан экен дейт сени. Биз доомат кыла турган жерден качышыбыз керек. Пайгамбар алейхиссалам айткан: "Мен кана ю'мину биллахи вал яумил ахири фала яқифанна мавақифат тухами." Кимде ким Аллах Таала ыйман келтирип, кыяматка ыйман келтирсе, дооматтын эшиктеринде турбасын дейт. Сага доомат тийип кала турган жерлерде турба жүрбө деген сөз. Ошого орозо учурунда жана эски сагызыңы чайнасаң орозоң бузулбайт, бирок урматтуу бир тууган, элдер көрүп сени аноо жеп аттыр бир нерсени. Чучук жабаса керек ошо деп күмөндөнсө, сага доомат ошондон болбойт, урматтуу бир тууганым.